Саламатсыздарбы? Бүгүн биз аялдардын коомдогу орду деген теманын алкагында талкуу кылабыз. Студиябызга конокко бул теманы талкуулоо үчүн аялдарды колдоо борбору коомдук бирикмесинин директору Бакен Досалиеваны жана ошондой эле Жогорку кеңештин депутаты Эльвира Сурабалдиеваны чакырганбыз. Саламатсыздарбы? Студиябызга куш келипсиздер. Майрамыңыздар менен дагы бир жолу куттуктап кетейин. Мына аялдардын эл аралык майрамын кечээ белгиледик, бирок ошол эле учурда биздин коомубузда болуп жаткан оор койгон көйгөйлөрдү да айтпай кетпесек болбойт. Мисалы, жыл башынан бери эле 4 аял өзүнүн күйөөсүнүн колунан каза тапты. 2 аялды мына бензин чачып өрттөп салышты. Алардын бирөөсү каза болду, бирөөсү болсо дарыланып жатат. Андыктан аялдардын укугу дагы деле коргоого муктаж. Бакен айым, ошо сиз айтып кетсеңиз, сиздердин фондго укугун коргоп берүүнү өтүнүп же кандайдыр бир кеңеш сурап канча аял кайрылды? Биз бул 2019 жылы ошол Бишкек шаарынын тегерегиндеги жаңы 10 жаңы конуш менен иштегенбиз. Ошонун ичинде бир 300 аял ошол зомбулук боюнча, социалдык маселеси боюнча, аялдардын абалы боюнча ошо көп эле кайрылышты да. Анан биздин айымдар эле эмес, ошол эркек кишилер дагы деги эле биздин калк өзүнүн укугун жакшы билбейт. Абдан начар билишет, мыйзамды жакшы билишпейт, мыйзам жөнүндө түшүнүгү аз болгондуктан эл менен иштешиш абдан оор болуп атат да. Бирок биз ошол жылыга акцияларды өткөзөбүз жана жергиликтүү кеңештин депутат айымдарын ошо мыйзам боюнча окутуп, анан өзүнүн жерлеринде ошо зомбулуктун алдын алуу боюнча дагы иш жүргүзүүнү мындай үйрөтөбүз да. Анткени ошол жергиликтүү кеңеш жана айыл өкмөт дагы ошол үй бүлөдөгү зомбулуктан сактоо жана коргоо мыйзамынын бирден аткаруучу субъектилерине киришет. Азыр болсо кичине ошол биз аралашып, бизден башка дагы коомдук көп уюмдар иштешкен. Ошол жергиликтүү деңгээлде жана айыл башчы деп коет, квартал комитеттери деп коет. Анан аялдардын кеңеши, аксакалдар соттору эми башкача иштей башташты десем болот. Бирок деген бардыгын ошо камтыганга мүмкүн эмес да. Зомбулук болсо бизде Кыргызстанда абдан жылдан жылга күчөп келатат. Ошонун бардыгы тең эле экономикалык абалдан, элдин жумушсуздугунан жана миграциянын күчөп тургандыгынан ушундай терс таасирлер бар. Анча-мынча ошо динди дагы туура эмес элге жеткизүүдөн дагы келип чыгат. Эгерде ошол дин өкүлдөрү дагы туура багытта иштесе, мыйзам чегинде ошо жергиликтүү бийликтер жакшы иш алып барса, мен ойлойт элем ошол кичине мындай аялдар деген, аялдар менен эркектер коомдо өнөктөш. Булар бири-бирисиз жашай албайт. Булар биологиялык жактан дагы, социалдык жактан, бардык жактан булар бири-бирин колдоп турган жандар. Ошондуктан аялдар, эркектер бул ортодо мындай мамилени өзгөчө, ошо үй бүлөдөгү мамилени бекемдесе абдан жакшы болот эле да. Эльмира айым, сиз дагы айтып кетсеңиз. Кошуп кетейин. Бир эле мисал, 2018 жылы укук коргоо органдарына 30 000 телефон чалуулар болуптур үй бүлөлүк зорлук зомбулук боюнча жалпысынан. Ошондо деген, эми бул биздин жарандар үчүн маалымат, ошол мындай зорлук зомбулукка дуушар болгон адамдардан гана эмес, күбө болуп калсаңыздар, ошондо да күбөлөр да чала алышат да. Ошондо укук коргоо органдарына мындай арыз менен же жөн эле маалымат берип, ушундай үйдө кошунаныкы ушундай балдар менен аял сабалып атат, кимиси аялдар болобу, эркектер болобу, ушундай нерселер болуп атат, көңүл бурууга деп телефон чалышса, милиция, анан негизи укук коргоо органдарынын баары ошого реакция кылыш керек да. Азыркы учурда ошо мыйзамга жараша ошондой нерсе бар да. Бул белгилеп кете турган. Реакция кылып атат деп айта аласызбы? Мен ойлойм, реакция кылынып жатат, бирок ортодо деген аягында билесиздер да, дагы бир азыр биз мыйзамга мындай кайра эмелерди киргизип атабыз, мындай поправкаларды. Анткени деген жаңы мыйзам боюнча кичине мындай арест деп коюшат да ошол. Эгер күйөөсү аялын сабаса же биздин укук коргоо органдарыбыз, МВДнын жетекчиси айткандай, аял эркекти сабап атса, азыр деген мурда деген милицияга 15 суткага чейин арест болчу да. Азыр ошол жаңы УПКда түшүп калыптыр. Ошону кайра парламенттен биз талкуулап, ошо айымдар, депутаттар жалпысынан кайра киргизип атабыз да. Мен ойлойм, реакция болуп жатат, бирок
азыркыга чейин эң өкүнүчтүүсү мына Бакен айым сиз айтып кеткендей жылдын башынан баштап ушу 4 окуя болуп кетпедиби? Аябай мындай туура эмес нерселерге кээ бирде ошол жарадар болгон, дуушар болгон айымдардын же эркектер болобу, кимиси болобу жакын туугандары билип туруп унчугушпайт да. Билип туруп эми бул үй бүлөдө эми сабалып атат, эми бул үй бүлөлүк мындай жеке өздөрүнүн иши, мен аралашпайын, жаман көрүнбөйүн деген биздин кыргызыбыздын биздики ортодо бар го ушундай бизде бир мындай реакциябыз да. Эмне кыласың, эртең күйөө менен аял эр катын жарашып кетсе, эртеде мен күнөөлүү болуп душман болуп калам деген сөздөр бар да. Кийлигишпей. Бирок каза болгондон кийин ошол эле туугандары интервью берип айтып атышпайбы? Ооба, көзү көк алып келген, анан бирдеме сөздөрдү укканбыз, билгенбиз деп туруп, бирок унчукпай калган учурда анда ошол каза болгон адамдын мындай өлүмүнө мындай бир күнөөнүн бир жагы сиздерде да бар турбайбы деген суроо жаралат да. Балким ошо жазасыздык дагы ушундай эркектердин мындай чоң муштумдугуна кошумча эме болот, жардам болуп аткандыр. Балким ошо мыйзамды дагы катаалдаштыруу керектир ошолорго. Ошо парламенттен ошонун баары азыр деген каралып жатат. Бизде депутат айымдардын форуму бар. Кайра ошону парламенттен биз да көтөрүп атабыз. Депутат айым, активдүү депутат айымдарыбыз да көтөрүп атат. Азыр парламентке кирип атат. Мындай мырзаларыбызга деле ыраазычылык, алар колдоп берип атышат. Туура түшүнүшөт баары. Бунун аркасында эртең сиздин кызыңыз буга дуушар болуп калабы, сиздин жакындарыңыз ошого дуушар болуп калабы деп баардыгы эле туура түшүнүп, мыйзам чыгаруучу орган катары биз буга мындай абдан мындай кыракы мындай көз салып контролго алынганда, бул мыйзам азыр кайрадан жаңыланып, кайра киргизилип атат парламентке. Мен ойлойм бат эле өтүп кетет да. Баардыгы эле колдоп. Ошо мыйзамда кандай өзгөртүүлөр камтылган, мисалы? Мурда деген мас болуп аялын сабап, эми көп ошондой учурлар болуп атпайбы? Ошол сабап кеткен жакыныбы эми негизи ошо аялдарды эркектерибиз сабайт деген учурлар көбүрөөк болуп атат. Ошол учурларда деген мурда мисалы милиция кызматкерлери 5 суткадан 15 суткага чейин камап коюшчу да, менин билишимче. Азыр болсо негедир ошол эмебиз жагы түшүп калып, азыр жаңы мыйзамга көп поправкалар кирип калып, эми буну кайра биз сунуштап, кайра киргизип жатабыз. Жок дегенде 2 суткага 48 саатка арест киргизип кайра 15 суткага чейин киргизели десек, өкмөт тарабынан бул абдан көп чыгым болуп кетет экен, бюджеттен расходдор көбүрөөк болуп кетет экен деген сөздөр келип атат. Эми жок дегенде ошол аябай мас кезинде болуп калса, мындай агрессивдүү, мындай психологиялык жактан абдан мындай неме, мындай орчундуу состояниеде болуп калса, жок дегенде 2 сутка 48 саат киргизилиш керек деп муну МВДде өздөрү сунуштап, алар да туура түшүнүп, биздин мырзаларыбыз да буну колдоп берип атышат да. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз түз эфирдебиз. Ошондой эле биздин көрсөтүүбүз 7-каналдын Facebook баракчасында жана YouTube каналыбызда дагы түз алып көрсөтүлүүдө. Ошондой эле сиздерде биздин студиябыздын меймандарына телефон чалып өзүңүздөрдүн сурооңуздарды бергенге да мүмкүнчүлүк бар. Бул үчүн бизде студиябыздын номери иштеп жатат. 0312 59 25 04 номерине чалып сурооңуздарды жана пикирлериңиздерди да билдирсеңиздер болот. Азыр мен Бакен айымга суроо бергим келип атат. Ошо бизде ошо айымдар өздөрүнүн укуктарын толук пайдалана алабы же ошого мүмкүнчүлүк түзүлгөнбү? Жок, толук пайдалана албайт. Ошол биринчиден ошол укугун билбейт. Экинчиден көбүнчөсү ошол биздин жанагы стереотиптик мындай макал лакаптарыбыз бар да, жана эрлүү катын таяк жейт, койлуу катын куйрук жейт деген. Бул бир жагынан, экинчи жагынан кыргыздын аялдары баягы үйдөгү чыр чатакты сыртка чыгаргысы келишпейт. Алар дагы абдан намыскөй болушат да. Анан ошол биринчи, экинчи деп анан улам үмүттөнүп, ошол жакшылыктан эгерде болду, экинчи мындай чатак болбойт деп айтса абдан ишенишет да. Анан болбосо баягы айлампа сыяктуу эле кайра эле айрак ичкенде айланып, же болбосо дагы бир ошо адам, эркек адам өзүнүн ошо турмуштагы болгон кичине мындай туура эмес жактарын үйүнө келип аялынан чыгарышат да. Анан бул дагы туура эмес. Ошол бул дагы балдарымдын апасы, бул да бирөөнүн баласы, менин ысык суума чыдай турган киши деш керек да. Өткөндө эле мага ушул радиодон бир эме беришти да, суроо беришти да. Эмне үчүн
жанагы жалпы декларация, салык боюнча декларация аял киши толтурбайт. Деги айылдагы аялдар такыр билишпейт ал жөнүндө. Бүт эркектер толтурушат. Мунун себеби эмнеде дешти да. Чындыгында деген бүт мүлктүн баары эркек кишиге катталат. Андан кийин азыр деген аялдар билесиздер өзүңүздөр акыркы 25 жылдын ичинде көбүнчөсү аялдар ошол базарга чыгышып, аял киши көбүнчөсү ошол үй бүлөсүн багуучу болуп, анан эркек киши жумушу жок отуруп калышты да. Кээ бирөө намыс көрүшүп, кээ бирөө оюндагыдай иши болбой калып, эми ар түрдүү себеп, мунун бардыгын 100% эркектер күнөөлүү дешке болбойт. Бирок ошондо дагы аял киши тапкан мүлкүн ошо күйөөсүнө оформить этип беришет да, каттап беришет. Анткени алар деген ажырашуу же болсо ошо үй бүлөсүн бузуп кетүү деген аялдарда болбойт. Биринчи андай кадамга аялдар барышпайт да. Качан гана жеткизгенде ошол бир нече айланпа болуп, бир нече жол, бир нече жыл ошол запкы жегенден кийин гана кайрылууга туура келип калышат да. Ошол укугун билишпейт. А так азыр деген мыйзам тарабынан жакшы эле мындай колдоо болуп атат. Элвира Жыргалбековна туура эле айтып кетти. Бирок мен ойлойм да 2 суткада баягы адамдын агрессиясы тарабайт. Психологиялык жактан ал кайра үй бүлөсүнө барып, кечирим сурап, келем чогуу жашайлык тигиби деп айтканга дайын болбойт. Ошону дагы эске алышса абдан жакшы болот эле да. Анткени же ошол эле учурда эгер штраф салынса чоң, же ошол эле учурда көбүрөөк мындай сутка кармап койсо, региондордо практиканы айтып берип атышат да. Ошол эле аялдар барып эле ошол штрафын аялдар төлөшөт экен. Ооба. Бул дагы мындай коомубуздун мындай ушул ситуациянын экинчи жагы да. Адилетсиздик экен. Үй бүлөнүн экономикалык абалын начарлатат экен да, ал дагычы. Ошондой эле аялдардын дагы мындай басып турган нерсе бул пособиелердин төлөнбөй жатышы, ошол каттоонун жоктугу дагы басмырлап жаткандай да. Бул тууралуу Элвира айым сиз айтып кетсеңиз. Эми негизи региондордон да анан Бишкектин терегиндеги новостройкалардан да көп мындай кайрылуулар келет да. Пропискасы жок болсо же пропискасы башка жерде болуп, өзү башка жерде туруп калса, эмнеге биздики ушундай привязкабыз бар, паспорттун пропискасы боюнча деп көп абдан мындай таарынычкаттар келет. Айымдарыбыз таарынышат, мына балдарыбыз бар, ажырашып кетсек алимент төлөнбөйт деп. Ошо абдан көп көйгөйлөр бар. Буну мен ойлойм, негизи мамлекет боюнча бул системди өзгөртүүлөрдү биз караш керекпиз. Анткени деген пропискага байлатып койгон, эми биз болгону 6 миллион эле калыппыз да. Азыр цифровизация келет атат, электронный мындай баардык электронный мындай башкарууга өтүп атабыз. Бул жагында мындай эмеге такабай караштырып көрсөк жакшы болот эле да. Анысы эле пропискасы жок эле Бишкекке көчүп келген ички миграция менен Чүйүт областына көчүп келгендердин санын карап көрсөк, биздин больницаларыбыз переполнены, садиктерибиздин саны ушун баары пропискадан бул мындай көз каранды эмес эле, ошондой болуп атпайбы цифраларчы. Муну мен ойлойм системдүү түрдө өзгөртүш керекпиз да. Пособияга жөн эле аты жөнүң немеге кирген регистрациядан караганда эле электронный база данныхта мындай эле чыгып, ошону мындай эле алып келе турган убакыт келди да. Сизде кошумча барбы бул тема боюнча? Биз азыр ошол азыр динамикалык өсүштүн кылымы келе атат да. Анан ошого карата биз деген артыбызды карабай, мындай алдыга умтулуп жашаш керек да, жашаш керек. Ошондой жашоого аял киши да, эркек киши дагы умтулса деп ойлойм да. Бардыгын эле азыр аял киши биз деген жергиликтүү айылдар менен иштейбиз да. Бүт Кыргызстан боюнча иштейбиз. Анан ошол жергиликтүү деңгээлде аялдардын абалын абдан жакшы түшүнөбүз. Эгерде жанагындай аялдарга карата бир чечим чыгара турган болсо, анда ошо коомчулуктун пикирин угуп туруп анан чыгарса абдан жакшы болот эле да. Ошол жанагы ошо пособия маселеси боюнча дагы. Анткени жерлерде ошо соцфонддун кызматкерлери тарабынан дагы көп укук бузуулары бар. Ошондой эле коомдо эң чоң талкуу жаратып жаткан нерсе бул бир же бир нече аял алуу деген темада. Бул ушул боюнча сиздердин пикириңиздер кандай? Эми мындай шариатка көп кайрылышат да биздечи. Бирок ошол эле шариатка кайрылганда экинчи аял катары мындай мүмкүнчүлүгү азыраак болгон, же ден соолугу жагынан начарлаган, же мындай көп балалуу, ажырашкан, жалгыз боо энелерди алыш керек деп айтылганын мен билем да. Негедир мындай ыңгайлуу жерин
белгилеп кеткенде 4 аялга укуктуубуз деп өздөрү сүйлөшөт, ошол динчил адамдарыбыз. Бирок ошол эле убакта анда шариатта моундай жазылган деп ошол жагын караш керек да, биротоло элечи. Мен ойлойм, анда деген мындай түз жолдон бурулуп кеткен аялдарды алышсын. Көп балалуу болуп жалгыз калып калган, финансы жактан, каржы жактан проблема болгон аялдарыбызды алышсын. Майып аялдарды алышсын. Негедир эле бүт эле мындайга келгенде, экинчи аял келгенде баары эле 20-23 жаштагы кыздарды карашат. Мындай аябай адилеттүү болом деген эркектерибиздин позициясы чын эле социалдык, мындай коомду карайм десе, 700 000 биздин жарандарыбыз Россияда жүрөт, анын көпчүлүк проценти эркектерибиз жүрөт деп айтып атышат. Ошондо мындай демографияны карасак, демократия эме, бирок демографияда азыркы учурда ушунчалык аялдардын саны көп болуп атат. Аларга биз жардам берип атабыз деген ой пикирин айткан эркектерге мен ошентип мындай жооп кайрыт элем да. Анда мүмкүнчүлүгү чектелген, ден соолугу жагынан болобу же ушу балдары көбүрөөк болуп калып бага албаган аялдар болобу, ошолорго анда мындай благотворительность кылып жардам бериле да. Мыйзам тарабынан, конечно, бул тыюу салынган. Эки аял алуу бизде светтик мамлекет болгондон кийин андайга жол берилбеш керек. Бирок азыр бизде деген төрөт курактагы аялдардын саны абдан аз. Ошон үчүн ошо зомбулук кылбай, ошо аялдарга аяр мамиле менен карашса, ошол аялдардан дагы коомдо чын эле зор күч, көп мындай жакшылыктар жасашат да аялдар. Расмий түрдө бизде деген биз светтик өлкөбүз да, бизде деген эме экинчи аял алуу деген жок деп биз айтып жүрөбүз да. Бирок мындай чыныгы турмушка келгенде ар бир регионду алып келсек, ар бир областты алып келсек, ошондой учурлар абдан көп. Бишкекте шаардын тиги мамлекетибиздин центри Борбор деген Бишкекте деле ошондой учурлар көп да. Саясатчылардын да ортосунда ошондой бар, бизнесмендердин да арасында ошондой учурлар көп. Жөн эле мындай орточо экономикалык класстагы иштеген эркектерибиздин арасында да ошондой учурлар көп да. Буга аялдар да аргасыз барат деп мындай көп мындай ошондой ойлор айтылат да. Өздөрү да макул болот. Бул статистикалык жактан ошо далилдей албай аткандыгыбызга байланыштуу. Анткени жанагы нике кылып койсо, нике деле эч жерде катталбайт. Анан өздөрү болсо жашырышат, бардыгы тең. Анан ошон үчүн ушул маселени алып чыгуу биз үчүн оор болуп атат да. Аягында деген балдары ошол экинчи үй бүлөдөн төрүлгөн балдардын деген укуктары такыр сакталбай келет да. Ооба. Ошондой жашыраак кызды алып алып, анан 5-10 жыл өтсө, ал кызыбыз карып калды деп аны тыштап койсо, анын балдары каяка барат? Ал балдар эмне болот? Алардын жөн эле финансы жактан гана эмес, моралдык жактан, психологиялык жактан ушунчалык мындай неме болот да, мындай коомдун ортосунда бул атасы жок, бул үй бүлөдө төрөлгөн эмес деген сөздөргө учурашат да. Эмнеге балдардын ошол психологиялык жактан, моралдык жактан укуктарын эч ким ойлобойт да? Бизге Ош областында ошол бир молдо жигит, жаш эле жигит экен, да ошол эки аял алууга мен абдан каршымын. Анткени мен өзүм ошол Токол апанын баласымын. Анан биздин укугубуз абдан ушунчалык азыркыга чейин мен ыза бул жеримен кетпейт деди да. Анткени төргө ошол улуу апанын балдары отурат, тамактын жакшысын ошолор жейт. Алардан артканы жетпей калат бизге кээде мындай этке бөлө. Жана мүлктү бөлүштүрүү, наследство жанагы боюнча дагы ошол биздин укугубуз чектелген. Көчөгө чыгып ойносок дагы бизде деген Токолдун балдары деп шылдыңдашчу. Мен ушуга абдан каршымын деп молдо имам киши айткан да. Бул жагы дагы бар. Ошондой эле азыр бизде Кыргызстанда 400төн ашык кесипке аялдарда иштөөгө тыюу салынган деген бул кандай? Ушуну кандай карайсыз? Бул негизи СССРдин убагынан бери, Совет убактан бери келген практика. Бул бүт мурдакы СССР 15 республиканын баардыгында болгон нерсе. Азыр кээ бир өлкөлөрдө мен билем бул мындай жоюлуп келе жатат. Бирок ортодо мисалы бул жакты мен экономикалык жактан мындай салыштырат элем да. Мисалы ошол бир профессиянын ошол мисал келтирсем, терини бычып кайра өндүрүш немеси бар го, ошондой кесип бар да. Ошол жумушта деген расмий түрдө эгери акысы мисалы бир 10-15 миң сом болсо, булар мыйзамга таянып, бул жерде тыюу салынган деп региондордо аргасыз кыздар иштесе, алардын мындай акысын 2 эсе кыскартып туруп 5 миң сом берип коюшат да. Ой, бул расмий түрдө мындай буга деген мындай тыюу салынган, мындай иштебеш керек, мейли мисалы боорум ооруп атат деп мындай ошол фирманын жетекчиси, мен бул мисалы жакшы билем, анткени биз парламентте талкуулаганбыз, 5 миң сом берип коет экен да. Бунун аркасында коррупция турат, бунун аркасында экономикалык жактан биздин аялдарыбызды мындай басмырлап отурат деген сөздү эске алып
бул профессияларды кайра карап чыгыш керек. Мында парламенттен талкууланып, бирок негедир коомдо деген мындай келет экен да, бул оор профессия, бул эркектердин профессиясы. А бирок азыр эркектердин профессиясы деген менен биздин аялдарыбыз машинеде айдайт. Биздин аялдарыбыз чоң грузовой машинеде айдаган убактар бар экен. Биздин аялдарыбыз оор кесиптерде деле иштешет. Бирок бул профессиялардын кайра каралып чыгышынын эң негизги себеби экономикалык жактан коррупция болуп жаткан. Анан бул деген мындай көмүскө экономиканын бир жагына чоң салым кошуп атышат да. Ошол туура эмес нерсе. Сиз да айтып кетсеңиз, бул жагынан аялдардын укугу чектелип жатат деген пикирдесизби? Ооба, аялдардын укугу чектелип жатат. Негизи аялдар барбай турган профессия, кесип азыраак. Аялдар барып иштеген, мисалы үчүн, жанагы IP технология жагында деле кыздардан абдан көп мыкты мындай креативный подходдор менен эмеси бар да, технолог аялдар бар да, программисттер. Анан ошолордун деле мисалы үчүн зарплатасын ар бир азыр ошондо чоң фирмаларда конвертке салып өзүнчө берет да айлыктарын. Ошондо аял кишинин айлыгы 2 эсе аз болот экен да. Ошондой эле кызматтагы эркек кишинин анткени мынтип ойлошот экен да. Аялдар болсо көбүрөөк үй бүлөсүн ойлошот. Ошондуктан бул толук ишке өзүн арнай албайт. Ошон үчүн аялдардын айлыгы аз болуш керек деп. Ошондой айымдар ошол өзүнүн иштеген фирмасын балким аябай чоң жогорку деңгээлге чыгарган учурлар дагы жок эмес да. Бул дүйнө жүзүндө мындай көрүнүштөр деле бар. Бул айнек шып деп коет, орусча стеклянный потолок, ошол көзгө көрүнбөгөн, эч жерде белгиленбеген ошондой аялдар үчүн тоскоолдуктар бар. Биз мына 2019 жылдын июль айында эле мындай жумушун өткөзүп берди. Далия Грибаускайт деген Литва мамлекетинин президенти 10 жыл иштеген аял киши. Анан ошол киши өзүнчө анализ жасап, анан айтып атпайбы, экономика, бул дүйнө жүзү боюнча экономика $1 триллион жоготот экен ошо аялдарды ошол басмырлоо, ошол именно иш абалындагы басмырлоосу менен деп. Ушул теманы улантып кетсек, азыркы учурда мамлекеттик кызматта жалпысынан бизде госслужба деп айтып кетсек 18 миң адам иштейт да. Бул укук коргоо органдары, милицияны, укук коргоо органдарын албасак. Ошол эле учурда 18 миң деп мындай ошол санды карап көрсөк, жалпы конкурс боюнча мамлекеттик кызматка мындай мен иштейм деген жаштарыбыз болобу, жалпы биринчи барган кадамдарда 40% айымдар өтөт экен да. То есть ачык айкын конкурста кыздарыбыз деген эркектер менен тең таймашка чыкканда укуктуу, даже мындай 40% бул мындай кээ бирөөлөр мындай аялдарды басмырлоо деген менен жалпы конкурстарда өтөт экен да. Почти жарым болот экен. Бирок ошол эле карьера боюнча өстүрөт дегенде 10%ке жетпейт экенбиз да. Негедир? Бир жагын алып кетсек, азыркы учурда 44 Кыргызстандагы райондон бир дагы райондун жетекчиси айымдар жок. Мэрлерди алып кетсек, шаардын жетекчилеринде бир дагы айым жок. 7 мындай биздин губернаторлорду алып кетсек, бир да айым жок. Эмнеге? Чоң суроо да. Бул дагы ошол жанагы айнек шып. Бизде ушул боюнча биз быйыл жанагы Бириккен Улуттар уюмунун ошол СИДО комитети бар, аялдардын укугу боюнчачы. Ошого деген 19 жылдын аягында биздин мамлекет өзүнүн отчетун жазып жөнөткөн. Анан ошол эмгек боюнча жана ошол мамлекеттик чечим чыгаруу деңгээлинде иштөө, жанагы 18 миң аялдын бардыгы эле жөн эле аткаруучу эле кызматтарда. Ал эми чечим чыгаруу деңгээлинде аялдар аз. Ошол боюнча биз өзүбүздүн альтернативдик отчетту жөнөттүк. Мамлекеттик отчетко карата альтернативдик отчетту коомдук уюмдар жазат да. Анан ошондо ошол кадр саясатын илгерилетүү боюнча бизде жоба кабыл алынган болчу 16 жылы, жана конкурс уюштуруу боюнча. Бирок ошол иштебей келет. Жана аялдарды Эльвира Жыргалбекин айтып кеткендей, ошол жанагы көтөрүү боюнча же ошол кайра даярдоого жиберишпейт да. Аялдар мисалы үчүн бир 100% эркектин бир 10-15% гана түзүшөт экен да, пайызын. Ошол дагы бизде оор маселе да. Бул мындай көрүнбөгөн тоскоолдук абдан көп.
Урматтуу теле көрүүчүлөр, биз түз эфирдебиз. Ошондой эле биздин көрсөтүүбүз 7 каналдын Facebook баракчасында жана YouTube каналында дагы түз алып көрсөтүлүүдө. Биздин меймандарыбызды дагы бир жолу эсиңиздерге сала кетейин. Жогорку кеңештин депутаты Эльвира Сурабалдиева жана Аялдарды колдоо борбору коомдук бирикмесинин директору Бакен Досалиева. Сиздер дагы түз эфирде бул айымдарга суроолорду узатсаңыздар болот. Бул үчүн биздин студиябызда номер иштеп жатат: 0312 59 25 04. Азыр болсо биз көрсөтүүбүздүн экинчи бөлүгүнө өтсөк, бул экинчи бөлүгү жергиликтүү депутаттарга, жергиликтүү кеңештин депутаттарына 30% квота берүү деген мыйзам кабыл алынды былтыр. Эми ушул кандайча ишке ашат деген суроонун алкагында сөз кылабыз. Бул боюнча да суроолоруңуздар болсо берсеңиздер болот, пикириңиздерди да билдирсеңиздер болот. Азыр болсо бизде кыскача бир материал бар эле, кабарчыбыз даярдаган. Ошону көрүп алып, анан талкуубузду улантсак. Токтогүбү Оралча кызы саясатка аралашууну максат кылып жүрөт. Бул максатын ишке ашырууда бир катар бут тосууларга кабылып келе жатканын белгиледи. Эч качанда мага аял кишилер бут тоскон жок. Аял кишилер мага ичи ортуп эле жүрүшөт. Мырзалар бут тосуп атат. Башында таарындым, аркасынан эми болгону ушундай болсо эмнеге таарынбак элем деп кайрадан аркабызга карабай алдыга карай. Саясатта гендердик теңдикке жетишүү үчүн жергиликтүү кеңештин депутаттары жаңы принцип менен шайлана турган болду. Жергиликтүү кеңештик шайлоодо айымдарга 30% квота берүү боюнча мыйзам былтыр кабыл алынган. Ал эми учурда парламентте 120 депутаттын ичинде 19 гана айым бар. 2005-жылы парламентке жалаң эркектер шайланганда бир катар нааразычылык акциялары уюштурулуп, 8 март аялдардын майрамында депутат мырзаларга гүл десте тартууланган эле. Мыйзам чыгаруу, аткаруу бийликтеринде аялдардын болушу коомдогу бир катар көйгөйлөрдү чечет дейт коомдук ишмер Турдубек Молдобеков. Үйдөгү өзүнүн иштеги проблемаларды чечүү почему аял болбош керек. Болуш керек биринчиден, экинчиден биздин менталитет деп айтканда мен алысмын. Биздин кыргыздарда эч качан биздин кыздарыбыз башка улуттарга карап, биздин кыргыздын аялдары өтө мындай право жагынан эркектер менен тең эле жүрүшөт. Аялдары эркектер менен бирдей жайдагатка минип салгылашат деп коркушкан. Бизде кыргыздар ошон үчүн кенен жүрүшөт, кенен басышат. Өлкө боюнча 2016-жылдагы жергиликтүү кеңешке шайлоодо аялдар 10% түзүшкөн. Кээ бир аймактарда 8 гана пайыздык орун айымдарга берилген. Ал эми 86 айылдык кеңеште бир дагы айым депутат болгон эмес. Борбордук шайлоо комиссиясынан билдиргендей, 12 апрелде өтө турчу жергиликтүү кеңештин депутаттарын шайлоодо талапкерлердин 40%-ын айымдар түзөт. Эгерде 21 мандат болсо, 21 депутат, анын 70% мырзаларга кетет дагы, 30% айымдарга кетет. Андан кийин алардын добуштарын бөлөк санайбыз. Мисалы 21 мандатка орто эсеп менен бир 120 адам катышса, талапкерлерчи, алардын ошол мырзалар кимиси көбүрөөк добуш алса айылга ошол өтөт да. Ошол өтөт. Айымдарды өзүнчө санайбыз. Айымдардын арасынан кимиси көбүрөөк добуш алса, ошол айымдар өтүп кете берет. Айымдардын ошол рейтинги өзүнчө түзүлөт, мырзалардын рейтинги өзүнчө түзүлөт дагы. Ар бири ошол өзүнүн квотасы менен жылып кете берет. Тарыхыбызда аял затынын үйдө эле эмес, коомдо дагы орду бар жетекчи болгонун коомдук ишмер Абдрахман Маматалиев белгилейт. Роза Сакыновна президент болуп турду, башкы прокурор президент болуп турду, жогорку соттун төрайымы башкы прокурор аялдардан болчу, жогорку соттун төрайымы да аялдардан болчу. Ошондуктан бизге аял затына болгон сүйлөө абдан эле жакшы. 30% бул минимум деп атат, 30%-дан кем болбойт.
турабыз. Буга чейин Сарууда бир чоң инцидент болуп кетти эле ушул квота боюнча. Ушу тууралуу бир кыскача өзүңүздүн пикириңизди билдирип кетсеңиз. Бул август айында 2019 жылдын август айынын 20 августта указ президент тарабынан кол коюлуп мында ишке өттү да. Ага чейин 8 августта уже бекитилген. Бирок сентябрдын 22-синде эле Саруу айылында, Жети Өгүз районунун Саруу айылында ошо шайлоо болуп, ошол шайлоо болор арасында эркек талапкерлерден биздин президенттин атына жана жогорку кеңештин атына кайрылуу кат жөнөтүшкөн. Ошондо биздин жигиттик намысыбызды тебелеп, бул квота мыйзамыңарды алып салгыла тебелеген. Биз буга макул эмеспиз. Жана бул мыйзам боло турган болсо, биз шайлоону өткөзүүдөн баш тартабыз деген коркутуу менен жазышканда, анан бирок ошол коомчулук, конечно, тынчсызданды, депутат айымдар да тынчсызданды. Ошол биздин коомдук бир топ уюмдар барып, анан жерлерде түшүндүрүп башташты да, түшүндүрүү иштерин. Бирок мен ал жигиттерди көп мындай күнөөлөбөйм, анткени мыйзам чыгып, ошо элге сайтка илинип, элге уже жетелик болчу да. Ошон үчүн бул мыйзамдын иштөө принцибин алар билбей калышты. Ошондуктан ушундай болду окшойт деп ойлойм. Бирок чуу дегенде эле аялдар жакшы көрсөткүч берди. 16 аял, өзү 21 мандаттуу округ экен, 21 мандаттуу деген, значит 21 депутат өтөт да. Ошондо 16 айым өзүнүн талапкерлигин коюп, 3 округ экен, ошол 3төн аял чыгып, 9 аял депутат болду дагы 42% түзүштү. Бул маселе боюнча ошо аялдарга квота керек деп, биз 12-жылдагы эле шайлоодон кийин эле ошол аналитикалык катты ошол биздин өкмөткө жөнөткөнбүз да. Анан 2016-жылы дагы ошол бир мыйзам долбоору сунушталып, ошо Алтыбаева, Исаконова тарабынан ошону биринчи окуудан 104 депутат катышып отурган, ошонун 102си колдоп өткөн да. Андан кийин экинчи окууга жана комитеттеги кароого алып чыгылган жок да. Биз болсо кат менен улам жогорку кеңешке кайрылып аттык, эмне үчүн каралбай жатат депчи. Анан ошол Кудай жалгап биздин мамлекеттин президенти тарабынан атайын жумушчу топ түзүлүптүр 2018-жылы указ менен. Ошол жумушчу топтун составында жогорку кеңештин депутаттары бар, борбордук шайлоо комиссиясынын өкүлдөрү бар, коомдук уюмдун эксперттери бар, ошо президенттик аппараттан бар, өкмөттөн бар. Анан бардыгы ошол стратегия иштеп чыгышып, ошол стратегияда дагы ошол 30% квота айыл кеңешине керектиги жөнүндө мындай сунуш кылышты да. Анан ошол стратегиянын негизинде жогорку кеңеште дагы абдан көп талкуу болду, депутаттар тарабынан тоскоолдуктар болду. Мисалы үчүн Бокоев, Кенжебек Сатылкулович тарабынан абдан көп сын пикирлер айтылып атты. Масалиев, Исхак Абсаматович жактан дагы көп аялдар өздөрү пассивдүү, мындай келишпейт, керек эмес, аялдар эмне кылат, үй жумушун аткарып алышсын деген мындай орой тоскоолдуктар айтылды. Кээ бирөө болсо сын пикирлерди айтты, бирок ошо сын пикирлер менен улам депутат мыйзам наоборот коштолуп, оңолуп, мен ойлойм бул абдан керектүү мыйзам чыкты. Бул мыйзамга ошол айылда аялдар чындыгында эле муктаж болуп турушканда, биз ошо аялдар менен иштейбиз да, анан көпчүлүк маселелер каралбайт. Ошол мисалы үчүн майып баласы бар аялдын абалын ошол жергиликтүү кеңештин эркек депутаты алып чыга албайт, билбейт. Анан ошон үчүн ошондой аялдар дагы керек экендигин айтып, мынакей ошол мен 6-Соозовдун ошо жогорку кеңештин 6-чакырылышынын депутаттарына абдан ыраазычылык билдирем. Анткени эң керектүү мыйзамды кабыл алып беришти да. Элвира айым, сиз да ушул мыйзамдын кабыл алынышына аябай чоң салымыңызды кошуп чуркап жүргөндөрдүн бирисиз. Сиз да ушундай тоскоолдуктарды байкадыңызбы ошол учурда? Негизи жергиликтүү кеңештерге шайлана турган айымдар, кандидаттардын ансыз бул мыйзамга чейин ушунчалык тагдыры да оор да. Региондордо шайлоого барсаң, эми биз мамлекет боюнча биз квота менен келдик парламентте да. Бул бир жагы, экинчи жагы деген региондордо болсо кичинекей айылда деген ансыз эле бизде билесиздер, бизде бөлүнөт да. Биздин кыз, биздин бала деп.
ошол жака күйөөгө чыккан башка жерден сырттан келген кыз болсо бул биздин кыз эмес деп анысы эле шайлоодо кыйынчылыктар көп болот да. Ошондуктан мындай квоталар керек. Анан каржы жагын алганда деле финанс жактан эч нерсе сарпталбайт деп аталыш менен ар бир шайлоодо жок дегенде чайга чакырышат да. Ошол эле аксакалдарды, ошол эле ошактагы айыл кеңештерде болгон жашаган адамдарын ортодо ушундай көп нерсе негативдер көп да. Аялдарга тоскоолдук. Бизде телефон чалуу бар экен, угуп коелук. Саламатсызбы? Угуп жатабыз, урматтуу телекөрүүчү. Өзүңүздү тааныштырып, анан сөзүңүздү баштай берсеңиз. Саламатсызбы? Сизди угуп жатабыз. Алло, саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Мен Самат. Ну, мен суроом выборга ар кайсы профессиянын тармагындагы кишилер барыш керек да. Медицина жагынан барыш керек, образование жагынан барыш керек, юристтер барыш керек, инженерлер барыш керек. Түшүнгөн адамдар барыш керек да, мындайча айтканда. Сиз, Самат мырза, сиздин пикириңиз боюнча ошо 30% квота берилиши туура деп эсептейсизби? Туп-туура ошо. Аял затка да берилиш керек. Рахмат. Сиздин пикириңиз түшүнүктүү болду. Элвира айым, сиз пикириңизди улантып берсеңиз. 30% квота бул мындай специальный мера деп айтылат да, расмий түрдөчү. Бул абдан керек азыр. Биздин коомубуз өнүгүп атат. Коомдо ар кандай мындай нерселер болуп жатат. Өкүнүчтүү да жактары бар, мындай позитив да көп болуп жатат. Ортодо деген эми биз өнүгүп атабыз да. Бул азырынча мындай бул атай мера киргизилип жатат, бирок кээ бирөөлөр деген эмнеге ушунчалык мындай аялдарга деген мындай жол берип атасыңар, эмнеге биз менен тең таймашка чыккыла деп айтышат да. Бирок ошол эле учурда региондордо мен жана айтып кеткендей, эгер сен ошол жакта айылдын тургунуна күйөөгө чыксаң, ошол жака келип жашасаң, канча бир 20-30 жыл өтмөйүнчө сени биздин кыз деп санашпайт да. Ага чейин жашыраак кыздарыбыз анда сыртта калып калып атпайбы? Ошондуктан бул азырынча керектүү нерсе. Анан айымдар негизи деген бизде ушунчалык мен буну менталитет деп атабайм, када салт деп атабайм. Биздин ушунчалык немеде бар да, эми күйөөм эмне дейт, туугандарым эмне дейт, жакындарым колдойбу, же жакындары ортодо деген аялдардын ортосунда солидарность барбы деген дагы бир суроо жаралат да. Аялдар аялдарды колдойбу? Ошондой бир көп мындай тоскоолдуктардын аягында деген мен ойлойм бул атай мера туура эле киргизилди да. Кечиресиз, дагы бизде телефон чалуу бар экен. Саламатсызбы? Угуп жатабыз. Алло, саламатсыздар. Саламатсызбы? Мен Сокулук районунан, атым Үмүт. Мен суроом Элвира Сурабалдиевага. Саламатсызбы? Ошо мен кошунамдан аябай зордук зомбулук көрүп атам да. Кошунам аябай ичкен неме. Анан азыр данное время ошо арыздашып, заявление жазып, анан бул бүт эле туугандарына таянган неме деп атат да, таянып. Үмүт айым, сиз кандай зомбулуктун кандай түрүн көрүп атасыз? Угрожение болуп атат. Эмне себептен? Деп эжекеси, иниси, бывший органда иштеген кишилер, данное время дагы органда иштеген кишилер. Үмүт айым, нааразылык эмнеден улам келип чыккан, сиздин укугуңуз кандай тарабынан бузулуп атат? Ичкилик. Бүтөңүздөр эмнеде болуп атат? Ызы-чуу эмнеден чыгып атат? Ушу пастаны күнүгө ичет. Бирок кошунасына кандай тиешет? Күнүгө ичет, бул жерде покоя жок, жакшы айтты. Неадекватный он. Сиз арыз менен Сокулуктун РОВДсине кайрылдыңыз беле? Азыр билесиздер. Ар бир арыз регистрация болот да. Кайрылдым, пока каралды, потому что недавно болгон окуя, бул уже заявление жазып жатып алыптыр. Бул деген побитым ходил. Постоянно эле мына кошуналар подтверждат. Просто мени сизди сабады деп ал кайра сизге арыз жаздыбы? Сиз сабадыңыз деппи? Жок, биринчи ал жазып жатып алыптыр. Анан просто мен Элвира Сурабалдиевага өзүм дагы неметейин дегем, өткөндө бизге жиналыш болуп, ошондо визиткасын таштап кеткен. Өзүм кайрылам, мен биринчи ички иштер органын күтөм, кандай чечилет ушул немечи. Мен бул жерде он же пивший человек, это бүт баары подтверждать этет. Канча жылдан бери, мен билгенден бери 15-20 жылдан бери эле ичкен неме, аны бир жолу келип бир туугандар караган эмес. Эми иниси, анан эжеси, бирөөсү бывший органда иштеген, бирөөсү в данное время МРЭО ГАИда иштейт, по-моему, тетиги башка жакта.
Анан ошолор неметип эле угрожение болуп атат да. Үмүт эже- Жолдошума чалып эле тиги төлөп койгула больницасын, дарысын төлөп койгула. Анан ошо менен иш бүтөт. Мен Үмүт эже, жакшы расмий төлөйм, если он укук коргоо позиция органдарын Рахмат эже. результаттарын күтүп, анан деген эгер аяктан бир нерсе чыкпаса, сиз анда менин контактыларым аякта визиткада телефон менен имейл бар да, ошол жака чалып же жазып мага жөнөтсөңүз, анан биз сиз менен байланышалы. Бирок биринчи укук коргоо органдарды күтөп эле же. Ички иштер органдар кандай бүтүм чыгарат? Бул расмий органдардын мындай ишин күтөп эле. Макул, Рахмат, сүйлөштүк. сиздин сурооңуз түшүнүктүү болду. Урматтуу телекөрүүчүлөр, негизи азыр темабыз аял затына жергиликтүү депутаттыкка 30% квота берүү жөнүндө болуп жатат. Суроолорду да ушул багытта берсеңиздер, биздин студиябыздын номери 0312 59 25 04. Түз эфирге байланыштырып Мен кошумчалап кете турган нерсе, депутат, кандидат айымдардан баштап депутат айымдарга чейин негизи коомдо, эми мен парламенттен да буну байкап жатам да, биздин айымдарыбыздын форумунан иштегенден жараша социалдык маселелерди, коррупция маселелерин негедир айымдар көбүрөөк көтөрөбүз да. Мектептердин курулушунан баштап садиктерди, жолдорду, ортодо деген мындай инфраструктураны, бала чака, балдардын, жөлөк пүлдөрдү мен коллегаларым билесиздер. Ошол биздин вице-спикер Касымалиевадан баштап биздин мындай биз сыйлаган Карамат эжебизге чейин бүт мына жөлөк пүлдөн баштап Айнур Тачиевна бар. Айымдардын суроолору негедир мындай социалдык маселелерди биз көтөрөбүз да. Анан мен ойлойм, мен ишенем да, айымдар коррупцияга азыраак малышат. Айымдар ачыгыраак болушат. Айымдар эл менен жолугушууда мындай өз кызыкчылыгын көтөргөн маселе эмес, жалпы маселелер менен кайрылганда мен коллегалардын кабинеттерине эле барам да, депутат айымдардын. Жарандарды мен ойлойм көбүрөөк ушу именно биздин айымдарыбыз кабыл алат да. Суроолор менен кайрылса, үй бүлөлүк зордук, зомбулуктан баштап экономикалык коррупцияга чейин негедир айымдар биз көбүрөөк иштейбиз деп эми жамандаган жерим жок, бирок ортодо менин мындай байкоолорум ошондой да. Рахмат, дагы бир телефон чалып бар экен. Саламатсызбы? Телефон байланыш үзүлүп калды. Сиздин да ушул боюнча байкоолоруңуз барбы? Ооба, биз болсо ошол 12 апрелде президенттин указы менен ошо быйылкы боло турган шайлоо күнү бекитилди. Анан биз ошол 7 область боюнча талапкер болуучу жерлерде, шайлоо өтчү жерлерде талапкер айымдар менен иштешип жатабыз. Анан ошол айымдардын жанагы депутаттыкка келишинин ошол бир себептери аялдар Элвира Жыргалбектин айткандай чын эле коррупцияга азыраак берилет. Жанагы жергиликтүү айыл өкмөттүн бюджетин сарамжалдуу, үйүндөгү бюджетти кандай сарамжалдуу караса, ошондой сарамжалдуу карайт экен. Ошондой социалдык балдардын дагы маселесин, жана эркектер көтөрүп аткан жер, суу маселесин, көпүрө маселесин, жол маселесин ошо аялдар деле көтөрөт. Аялдар болсо ошол кагаз иштерин дагы мындай тартипке келтирет. Анан аял эркек экөө тең бар болсо, ошол жерде тартип бар. Ал эми жалаң эле эркектер отурган жерде кичине мындай туура эмес сөздөр деле чыгып кетиши мүмкүн, туура эмес чечим кабыл алынышы мүмкүн. Ошон үчүн аялдар аралашып отурганы бул эркектер үчүн деле прогресс. Абдан жакшы, баланс болуш керек сөзсүз түрдө. Биз жалаң эле аялдар эле отурсун деген жокпуз. Ошол аялдар дагы эркектер да болсо, анан жергиликтүү айыл кеңешинин депутаттарынын статусу абдан төмөн түшүп кеткен. Анткени алар билим деңгээли төмөн, жанагы мыйзамдарды билишпейт. Ошол депутат катары ошол өзүнүн коомчулугуна кандай салым кошушту билишпейт. Анан мынакей биз азыр ошо аялдарды окутуп атабыз, платформасын түзгөндү үйрөтүп атабыз. Эми аялдар ошол барып, биз айттык, ошол эркектер менен чогуу ошол мыйзамдын чегинде жакшынакай иш жүргүзсөңүздөр, сиздердин коомчулукта өнүгүү болот. Бул келечек үчүн да бардык кылган иштери. Бул боюнча мен ойлойм, эгерде азыр бирок аялдар үчүн аялдарга тоскоолдуктар көп, абдан көп болуп атат. Анткени элдин баары тең ошол жергиликтүү айыл кеңештерге депутат болуп барууга кызыктар. Анткени айыл өкмөт башчысын шайлайт, жана ошо жергиликтүү кеңештин бюджетин киреше булагындагы чыгашасын дагы бекитет да. Ошон үчүн биз азыр даже барган жаштарды дагы карасак, ошолор кандай сунуш айтты десек, жанагы ат чабыш оюндарына, спорт комплекске акча бөлүүнү, алар өздөрүнүн кызыкчылыгын ойлошот да. Анан мен ошол спортко сөзсүз көңүл буруш керек. Бирок ошол приоритетпи, биринчи кайсы чечилбей турган оор маселе бар. Ошого көңүл бурганды үйрөтүп атабыз да аялдардычы. Биринчи айылдын өнүгүшү үчүн эң керектүү маселени карап, андан кийин спортко дагы, маданий өнүгүүгө дагы көңүл бурушун карап атабыз.
азыр ошону үйрөтүп атабыз да биз аялдар менен Бизде иштешип ошо атабыз. Facebook баракчасында да мен ушул боюнча атайын талкуу уюштурдум эле. Ошондо дагы Facebook колдонуучулардын пикирин да бир аз окуп кетейин. Асель Өмүракунова аттуу Facebook колдонуучу жазыптыр. Квота деген бул эме дискриминация болуп эсептелет. Ошондой эле айрым учурда ушул квотаны капысынан келген адамдар ээлеп калышы мүмкүн дейт. Женская квота деп айтпаш керек, себеби жалаң аялдардан турган партия болуп калышы мүмкүн. Ошондо квота эркектерге керек болуп калышы ыктымал деген пикирди айтышыптыр да. Бул мен ойлойм, бул тамаша түрүндө келген ой пикир болуш керек. Бул адам өзү саясатка аралашпаса керек. Бирок мен 5 жыл парламентте жүргөн өзүмдүн тажрыйбамдан айтып кетсем, негизи деген айымдарды толугу айымдардан турган партия эч качан түзүлбөйт. Анткени деген айымдар деген сөзсүз түрдө коомдогу болуп жаткан окуяларга мындай түз карашат. Айымдар деген эркектердин керектигин туура түшүнүшөт. Балансты туура түшүнүшөт. Анткени айымдардын көпчүлүгү деген мындай үй бүлөнү да көтөрүп келишет. Коомдо да ачык айкын иштешет. Мен ойлойм, мындан коркпош керек. Жалаң айымдардан келген партия парламентте өтүп кетип, анан 120 депутаттын азыркы учурда мисалы 100 эркек болсо 100 аял болуп туруп, анан 20сы эркек болушуна мисалы мен көзүм жетпейт. Так болбойт анда. Ал эч качан болбойт. Бизде дагы Андай телефон болсо байланыш бар дагы экен. бирок ошол эле Европанын северный өйдө жакта алып калганда Норвегия, ушундай Нидерланд, ушундай өлкөлөрдө карап келсек, азыркы учурда аякта деген Швецияда парламенттин көпчүлүгү, өкмөттүн көпчүлүгү айымдар түзүлгөн жерде негедир өнүгүш көбүрөөк болот. Негедир астыга жылабыз. Азыр телекөрүүчүбүздү угуп алалык. Саламатсызбы? Сизди угуп жатабыз. Өзүңүздү тааныштырып. Мен Бишкектен чалып элем. Оюңузду айтып кетиңиз. Мен, конечно, бул аялдардын квотасын кошкоолдоп колдойм. Баары бир деле аял деген аял ички дүйнөсү менен сезет, сен биздин эркектерге караганда. Анан Эльвира, мен сага бир эме өзүң приемыңа бир кирейин дедим эле, ошо канча өткөндө Ден Чороевка да эметсем, ой келиңиз деп коюп вообще албай койду. Андан дагы Тилаевы кимиси келди, ага да менде бир чоң вопросум бар эле да. Ошо барып жолуксам кандай болот, кандай прием кыласың? Саламатсызбы? Бардыгына эми мен коллегаларымды ойлойм, аларды эми туура түшүнгүлө. Кээ бир депутаттар деген жолугушууларда болуп калат, же мындай пландары мындай көбүрөөк жумуштар болуп калып, кээ бирде жетишпей баардыгын кабыл алышпайт да. Бирок кичине үзүлүп калды, бирок деген сизге мындай да социалдык баракчада отурат болуш керексиз. Ошол жакта деген мага жазсаңыз, байланышабыз. Жеке өзүмдүн личкама жазсаңыздар, мен деген өзүм социалдык тармактарымды өзүм карап, өзүм да жооп берем да. Мен дагы кошумчалап айтып кетейинби? Жанагы бул квота деген дискриминация деген туура эмес. Ошо биздин мамлекет 98-жылы аялдарга карата дискриминациянын бардык түрлөрүн жою боюнча эл аралык конвенцияны кабыл алган. Ошо жерден 4-чү беренесинде жазылган. Биздин ал эле эмес, биздин конституциянын дагы 16-чы берененин 4-чү пункту болуш керек. Ошол жерде да жазылган. Бул квота же болбосо атайын ушундай кабыл алуу аялдар үчүн атайын чара. Бул башкалар үчүн дискриминация болуп эсептелбейт деп конституцияда жазылган. Ошон үчүн аялдарга квота эмнеге берилет? Аялдардын репродуктивдик функциясы үчүн берилет. Аялдар деген бала көтөрөт, төрөйт, бала эмизет, кар-картаңдарды карайт. Ошонусу менен ал өнүгүүдөн артта калат экен. Эркектерден артта калат. Ошон үчүн аялдар кичине өнүгүүгө мүмкүнчүлүк берүү үчүн аялдардын орду саясатта да керек. Ошон үчүн ушу квота маселеси берилет. Бул эркектер үчүн дискриминация болуп эсептелинбейт. Дагы бир мисалы буга чейин ушундай болуптур го, мугалимдер менен дарыгерлер ошол депутаттыкка талапкерлигин койбосун, же болбосо депутаттыкка келбесин деген. Ошол эмеден кийин, ошол чектөөдөн кийин депутаттыкка мындай сабаттуу адамдар келбей калды деген да ойлор айтылат да. Туура. Ал негизи далил, бул далилденген маселе. Ошол 59-чу депутаттардын статусу боюнча 59-чу берене болуш керек. Ошол жерде жазылган.
ошол жергиликтүү жанагы жергиликтүү мектеп жетекчилери, ФАП больницалардын жетекчилери ошол депутатка келбесин эмес, же депутатка келсе жанагы өзүнүн иш кызматын өткөзүп берүү да, экөөнүн бирөөсүн гана тандасын деген. Мында болсо ошол анткени ошол кезде жергиликтүү бюджетке алар көз каранды болчу. Өзү депутат болуп отуруп, анан өзүнүн ишканасынын кызыкчылыгына көбүрөөк акча бөлдүрүп алат деген мааниде чыкканда, азыркы учурда болсо ал токтоду. Анткени ошол медицина мекемелери, билим берүү мекемелери жана республикалык бюджеттен каржыланат. А жергиликтүү бюджеттен болсо бир аз эле акча бөлүнөт, конечно, жанагы кичине жеңил ремонтуна, чарба иштерине. Ошондуктан азыр жетекчилерди бул жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдары жөнүндө мыйзамдын 22-беренесинде ошол мүмкүнчүлүк берүү каралган. Мына аялдар келиш керек десе, иргелбей, сабатсыз айымдарда депутаттыкка келип калбайбы деген суроо бар да. Мисалы, юбканы юбка деп жазган бир айым тууралуу көп талкуу болуп атат да. Ушул мисалы сабаттуулук жагын кантип ошо иргесе болот? Эми аялдарды деле карабай, анда эркек азыркы учурда келген жергиликтүү кеңештин депутаттарын, айыл өкмөттөрдүн канчалык сабаттуу экени деген мындай байкап көрбөйлүбү? Башкаларды албай эле көрсөк да, мына Бакен эже, сиз ушулар үчүн региондордо көп иштейсиз да. Мен да жолугушууларда көп байкайм. Арызданган нерселер ошол бюджеттик талкууга келгенде сөзүнүн ачыгы сабаттуулугу азыраак мырзаларыбыз болсо, ошол жактан кээ бир маселелер чечилбей калат. Анан өз кызыкчылыгын коргогон 15-20 эркек депутаттар туруп алып жерди талашып жатышып, аягында бюджет жылдын аягына чейин бекилбей отура беришет. Кызычуулар көп да. Анан ошондуктан мен ойлойм, бир тарапты гана мындай басмырлоо кылып, аялдар сабатсыз деп карабай, анда азыркы учурда ошол эле жерде азыр квота мындай эми кирет да. Буга чейинки болгон ситуацияны кыздарыбыздын саны азыраак жерде эркектерибизди карап көрбөйлүбү анда. Эми сөзүнүн ачыгы да. Ооба. Абдан туура. Бул чын эле сабатсыз депутаттар болуп келген, бирок көпчүлүгү эркек жолдоштор. Жанагы даже жаш жигиттер аймактык шайлоо комиссиясына документин өткөзүп атканда, жана пол жынысы деген жерге деревянный деп жазып коюшканда, и то ката менен да. Анан ошол пол деген ал өзүнүн үйүнүн полун ойлосо керек да, чындыгында деген эркек же аял деп жазыш керек да. Анан ал эми өзүнүн фамилиясын жаза албаган деле эркек депутаттар өтүп кеткен. Азыркы мыйзамда дагы ошол август айында бекиген мыйзамга бул сунуш дагы кирди. Толук орто билими менен болуш керек азыр депутаттар. Жок дегенде 11 класс аттестаты, эгерде 9-ду бүтүп кеткен болсо, колледжди бүткөн диплому жана жогорку андан ары дипломдору менен болуш керек. Эң аз дегенде азыр толук орто билими болуш керек депутаттардын. Бир мисал, парламентте 6 фракциябыз. 6 фракцияда 20 депутат айымдар бөлүнөбүз да, жалпы 120 депутаттын ортосунда. Ошондо деген социалдык маселелерге келгенде, жөлөк пулга келгенде, ошол эле жалпы үй бүлөлүк зордук зомбулук же башка гендердик маселелерге келгенде, жалпы социалдык мындай суроолор болгондо деген биз 20 аял ошол 6 фракциянын депутаттары айымдары биз бөлүнбөйбүз да. Силер оппозициясыңар деп такыр бөлүнүшпөйт. Нике маселеси кабыл алынганда деле, мисалы ошол кездеги оппозициялык биздин айымыбыз ошол мыйзамдап келгенде, ортодо биз чогулуп мынттык да, сүйлөшүп алдык да. Биз деген оппозиция бөлүнбөйбүз. Биз бул жалпы айымдар үчүн керек нерсе, жалпы коом үчүн керек нерсе, жалпы бул биздин келечекте жашай турган жарандарыбыз, жаштарыбыз үчүн, кыздарыбыз үчүн керек нерсе деп биз бөлүнбөйбүз. Бирок ошол эле учурда парламенттин ичинде болгон окуяларды мен мындай байкашымча, эгер ортодо 6 фракциянын ортосуна бирде мындай сөз келишпестик болсо, бөлүнүп мыйзамды мындай шайлабай койгондо учурлар болот да. Комитеттен да өткөрүшпөйт. Айымдардын ортосунда мындай жок да. Биз орчундуу маселе болсо, биз саясатташтырылып же мындай бөлүнбөйбүз да. Коомго керек нерселерди башта мына вице-спикерибизден баштап, улуураак айым депутаттарыбыз, биздин дагы активдүү депутат айымдарыбыз баардыгыбыз бир тике туруп колдоп беребиз да. Бирок сөзсүз түрдө ар кандай сөздөр аркабызда болот, бирок бул жерден биз бөлүнбөйбүз. Ошондуктан жергиликтүү кеңештерде деле ошондой маселе да. Социалдык керектүү мындай мектептер, садиктер жөнүндө маселелерди
айымдар көтөрөбүз деп мындай биз жолукканда айтып атабыз го. Ат чабыш керек нерсе. Бул ойлойм спортту өнүктүрүш керек. Бирок ат чабыш менен үйдө ыйлап отурган балдарды садикти куруу маселесинин ортосуна кантип тандаш керекпиз? Тандалбайт да, бул тандалбай турган нерселер да. Бул керектүү нерселер. Дагы бир ошо Фейсбуктагы талкуудан үзүндү окуп кетейин. Канболот Маринкеев деген дагы бир жараныбыз жазыптыр. Ар кайсы заманда аял эркектебей татыктуусу алдыга озуп чыккан. Айрыкча кыргыздарда аялдарды басынткан эмес. Азыр бизнесте болобу, саясатта болобу эркектерибизден камчы салдырбай алдыга кеткен айымдарыбыз толтура. Менин жеке пикиримде тең тайлашып жарышка түшүшсө 30 эмес 50-60% деле келип калышы мүмкүн. Чектегенде айымдардын укугун чектеген болуп калбайбызбы дейт. Ушул тууралуу пикириңиз? Ошол чектеген болуп калбайбыз, анткени 2004-жылы мисалы үчүн 19% ошо айыл кеңешке аялдар келсе, улам жылдан жылга азайып отуруп, мына 16-жылкы акыркы шайлоодо ошо 10%дын тегерегинде эле аялдар келди. Бизде трайбализм күчтүү болуп атпайбы? Уруучулук, тууганчылык, анан келин баланы колдобойт, жана ушул сыяктуу аялдарга карата тоскоолдуктар көп. Ошон үчүн бул аялдарга бул чектөө эмес, колдоо катары азырынча кабыл алынды. Бул убактылуу чара. Эгерде аялдар өздөрү активдешип, анан жакшы келе баштаса, эл аялдардын ролун туура түшүнө баштаса, анда бул чектөө кыскартылат, алынып салынат. Жана мен Канболотко аябай чоң ыраазычылык билдирем. Аялдардын дагы, эркектердин да ролу чоң. Кыргызда кызын сыйлап келген, бирок ошол акыркы 10-20 жылда ошо ата бабабыздан калган жакшы аялдарга карата болгон мамиле жоголуп баратканы мени өкүндүрөт. Ошол эле учурда шайлоо учурунда биздин депутат айымдар менен биз тамашалап сүйлөп калабыз да. Кандай суроолор болду дегенде, кайсы журт кайсы жерден деген суроолорго чейин жеткен да. Тең таймаш мен түшүнөм. Мисалы, сиз өзүңүзгө ишенесизби деп менден бирөө сураса, сиз партийный список менен мындай жеке мындай мажоритарный система шайлоого баргандан мындай барат белеңиз, баш тартат белеңиз деген суроо, мен мисалы барат элем да, коркпойт элем деп ойлойм да. Бирок ошол эле учурда айымдарды каржы маселесинен колдой турган ар бир күйөөсү колдобойт. Ар бирөөнүн туугандары, эркек туугандары колдоп беришпейт. Мени мисалы жакындарым колдоп беришти. Макул, барыңыз, сиз мындай татыктуусуз деп үй бүлөм ишенгендиктен мен барып калдым. Бирок канча айымдарыбыз барабыз десе да, ортодо бут тосулуп калат да. Анан деген кээ бир учурларда менде бир мисал бар да, ошол эле Сокулук районунан мен шайланганда бизде эми Нижний зона деп коет, жаңы жер, жаңы пахта, анан мындай Камышановка, аякта деген ар кандай мындай улуттардын мындай концентрациясы көп, ички миграция менен келген элибиздин саны абдан көп да. Мен ушу бир эме жолугушуу эсимде азыркыга чейин бар да. Ушул айыл өкмөттүн бирөөсүнө деген элдер менен жолугушам деп барсам, мени биринчиден аякта деген көпчүлүгү динчил, жолук салыңыз, узун юбка кийип барыңыз дегенде мен баш тартканмын да. Сиз кыйналып каласыз, Элвира айым, сиз барсаңыз мындай узун юбка кийиңиз. Мен өмүр бою мындай ушу азыркыга чейин 5 жылдан бери костюм кийип, эми кыска юбка кийбесем деле тиземден ылдый юбкалар кийем, бирок такыр узун юбкаларды мындай кийбейм да. Эми бул өзүмдүн жеке мындай эмем да, стилим да. Анан эмнеге кийбейсиз деп, анан эмнеге сурап атат десем, барсам мечеттин астында жолугушуу өткөрүштү да. Ушакта деген 300 эркек чогулуп туруп, мен барсам жалгыз мен айыммын. Эркектер жок. Бирок анда деле тартынбастан барып, сүйлөп, ой пикири менен бөлүшүп, бирок мен ойлойм, бул мындай психологиялык жактан, моралдык жактан атай жасалган мындай басмырлоо болду да айымдарга каршы. Бул нерселерден айымдар да өтүш керек. Сөзсүз түрдө коомду мындай теңчиликке алып келгенге чейин ушул азыркы квоталар бул специалдуу временный мера деп орусчасында, бул кыска мөөнөттө азырынча керектүү нерселер да. Кийин мүмкүн сиздин балдарыңыз, биздин балдарыбыз, келечек коомдо мүмкүн ситуация өзгөрүлөт, бирок азырынча бул керектүү нерсе да. Биздин ошо эфирге берилген убактыбыз дагы кыскарып бараттыр, азайып калыптыр, 1 саат тез эле өтүп кеттир. Эми сиздердин жыйынтыктоочу пикирлериңиздер ошо бүгүнкү көрсөтүүдө айымдарга кабыл жыйынтыктоочу пикириңиздер. Мен кечээкү ситуация боюнча айтып кетет элем. Кечээкү эми маршты баардыгыбыз угуп жаттык. Мени деген өкүндүрө турган нерсе, негедир ушунчалык коомдо агрессия көп болуп калды. Мынчалык жок болчу да. Негедир элибизди мындай бөлө турган адамдар көп болуп калды да. Негедир биз ушунчалык бөлүнүп калган убакыттар көбүрөөк болуп атат да. Бунун аркасында атай уюштурган адамдар болсо, аларга деле кайрылып кетет элем да. Бунун эртеңки күнү
абдан туура эмес нерсеге алып барат да. Бизде коомдо бириккиле, биз биримдикке алып бара турган, коомубузду бириге турган позиция болуш керек. Коомду мындай консенсуска алып келе турган ой жүгүртүүлөр болуш керек. Анан ошол кечээ эле маршта калпактарды, биздин улутубуздун мындай символ болгон калпактарды кийип алган, бирок ошол эле учурда медициналык масканы кийип, анан беттерин кара менен жапкан жигиттерге кайрылат элем да. Көбүнчөңөр жаш экенсиздер да. Эми кыздарыңыз жок окшойт да. Эртеңки күнү мен сиздерге тилейм, кыздуу болуңуздар. Бирок ошол эле кыздарыңызды зордук, зомбулукка учурабасын. Ошол эле кыздарыңызды эч ким дискриминация кылбасын. Ошол эле кыздарды эч ким кемсинтпеш үчүн биз конституцияга ылайык баардык тараптарга ой жүгүртүүгө мындай эркиндик бериш керекпиз. Сиздин оюңуз мага жакпайбы, бирок мен угуш керекмин. Ал угулууга ал да татыктуу да. То есть бизде деген ушунчалык мындай негативдүү түрдө келе жаткан сценарийлер токтотуш керек. Бирибизди укканга аракет кылыш керекпиз. Анткени мамлекетибиз чакан. Ортодо ызычуу ичинде болуп жаткан мамлекетте сырттагы душмандар көп, мындай көз салып, булар бат эле бөлүнөт турбайбы? Булардын мындай слабый точкаларын мындай басып кетсе болуп турбайбы дегендерге биз мындай жол бербеш керекпиз да. Кыска эле 1 мүнөт убактыбыз калыптыр. Мен ошол жалпы коомчулуктан суранат элем. Бул мыйзам жөн чыккан жок. Аялдардын коомдогу ролун баалап туруп анан ошол жогорку деңгээлде чыгарып беришти. Мен коомчулуктан суранат элем, ошол аялдарды дагы колдоп, аял эркек деп бөлүнбөй, ошол балдар үчүн, биздин Кыргызстандын келечеги үчүн туура чечим кабыл алалык. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер 7 каналдын түз эфиринде актуалдуу көрсөтүүсүнө күбө болдуңуздар. Биз бүгүн аял затынын коомдогу орду деген теманын алкагында сөз кылдык. Бул теманы талкуулоо үчүн биздин студиябызга аялдарды колдоо борбору коомдук бирикмесинин директору Бакен Досалиева жана ошондой эле Жогорку кеңештин депутаты Эльвира Сурабалдиева келип беришти. Сиздерге чоң рахмат. Биз болсо ушуну менен көрсөтүүбүздү аяктайбыз. Кайрадан эфир аркылуу жолугушканча саламатта калыңыздар.